Мамлекеттик каттоо кызматынын транспортты жана айдоочуларды каттоо департаменти эл арасында эң коррупциялашкан мекеме катары айтылып келет. Ушул жылы 1-ноябрда мамлекеттик каттоо кызматынын башкы башкармалыгы аталган департаментке электрондук система киргизүү аракетин көрдү. Бирок адистердин айтымында мындай аракет бардык аймактарда массалык саботаж менен коштолуп, натыйжада ал тилекте ара жолдо калды. Биз жашыруун камера менен транспортты жана айдоочуларды каттоо департаментине кирип, ал жактагы көрүнүштү баяндап берүүгө аракет кылдык. Департаменттин ичине кайсы күнү кирбеген ал жактагы элдин санын көрүп эле чоочуп кетесиң. Жарандарды кабыл алып жаткан терезелердин саны 20га жеткени менен кезек күткөндөрдүн учу көрүнбөйт. Кезекке электрондук жол менен туруш керек. Баарын мыйзамдуу кылам десең, барып электрондук кезекке туруп, өз кезегиңди күтүп, таңдан кечке олтура берсең болот. А мен болсо кезекке турбастан колума унаамдын техпаспортун кармап алып, эл жык болгон бөлмөгө кирип, көзүмдү алаңдатып туруп калдым. Аңгыча эле мага жаш жигит келип кайрылды. Электрон болгондо строго получи, а так мындай эле өткөрүп жүргөн жокпу, э? Можно, братан? Да? 4700 сом кетет, братан, мен жазасам. Өзүңүз жазасаңыз, типа на 1000 сом дешевле будет, братан. Да? Да, ачык эле, да. Снять поставить, киги бустан, где-то 1000 сом. Мындай жигиттер бул департаментте көп. Алар кардарлардын, кечиресиз, жарандардын алаңдаган көздөрүн дароо байкап, өз кызматын сунуштайт. Алар каттоо жараянын тездетип, сиздин убактыңызды үнөмдөп беребиз деп жулунушат. Бирок албетте алардын кызматы акысыз эмес. Себеби мындай жигиттер департаменттин кызматкерлери эмес, болгону ортомчулар. Эл ичинде буларды мандёрлор деп атап коюшкан. Ну, немеси канча, по времени сколько займет? Где-то часа полтора максимум. Полтора, да? 1,5 саатта, э? Анда осмотр, анда чалып коем, э? Мындай ортомчуларды бир терезеден экинчи терезеге барып, жарандарга кеңеш берип жүргөндөн эле байкаса болот. Аларга суроо талап чоң. Биз менен сүйлөшүп бүтөр менен эле андан башка бирөөлөр жардам сурап ээрчитип беришти. 10-15 мүнөттүн ичинде эле ал 2-3 киши менен кол алышып койгондой болду. Өздөрү билинип калыптыр, муну түшүнгөндөр элечи. Да? Сен өзүң бүтүрүп атасың ба? Жок, мага наоборот керек болот меники дачы. Мына баякта жүрөт. Ким? Но бала. Кайсы? Но бала. Бол. Братан, сен таппай калбадыңбы? Жардам бере алабыз? Номериңди жазып алчы беки, мен телефон унутуп калыптырмын. Братан, көрчү, мен биятан переоформление болгонбузда көрчү, машинемди сатып экем. А бирок до этого мен түзгөндө ошо машинемдичи. Анан ошонун доверенностун алып чыгыш керек болот да, мачы. Я вижу, да, братан, ошо. Сколько времени прошло с вами? Эме болуп переоформление болгону недавно эле болду. Алардын дагы бирөөсү департаменттин кызматкери менен сүйлөшүп жатканын тасмага түшүрүп алганга үлгүрдүк. 25 деп опечатка да бул. Тиги окошкада эко уже өткөзүп коюңузчу, шеф. Бирөө GX, бирөө Mazda. Бемеде окошкада туру, шеф. Жакка басып кетти. Мындай ортомчулар транспортты каттоо департаментинин дээрлик ар бир эле өкүлчүлүгүндө бар. Ушул жылдын 2-ноябрында аталган департаменттин башчысы Насирбек Алмаматов коррупцияга айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Анын иш бөлмөсүндө орнотулган жашыруун камеранын видеолорунда Алмаматов кызматкерлеринен тынымсыз акча алып, эсептеп олтурганын көрүүгө болот. Эң кызыгы, айтылуу Алмаматовду 3 өкмөт башчы кызматтан бошотуп, бирок 3 жолу тең ал сот аркылуу кайра эле кызмат ордуна кайтып келе берген. Алгачкы жолу Алмаматовду 2012-жылы департаменттеги башаламандыкты өз көзү менен көргөн андагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кызматтан бошоткон. Алмаматов мындай буйрукту сот аркылуу 2015-жылы жокко чыгарып, кайра өзүнүн кызмат ордуна келген. Көп өтпөй эле ал дагы кызматынан бошотулуп, бирок 2016-жылы кайра эле соттун чечими менен кызматын кайтарып алган. 3-чү жолу Алмаматовду кызматтан каттоо кызматынын андагы башчысы Тайырбек Сарпашев бошоткон, бирок 2017-жылы жогорку соттун чечимине негизинде ал кызматына кайра келип олтурган. Кадырман көрөрман, коррупция менен күрөш, эсеп-кысаптарды, каттоо жараяндарын электрондук ыкмага өткөрүү реформалары канчалык жигердүү жүрүп жатканына сиз гана баа бере аласыз. Биздин милдет коомдогу көрүнүштөрдү болгондой гана көрсөтүп берүү. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.